Менин аты жөнүм Улукбек Карыбек уулу. Siz aylar şey almagan жерге кандай гайы sizge дислокация берет. Жарандарыбыз өлүм өмүр менен күрөшүп жүргөндө булар айып пулду салып атты ошондо. Коркутуулар, чалуулар болуп атат. Улукбек Карыбек уулу журналистика тармагында иштеген 10 жыл ичинде көптөгөн былык иштердин бетин ачкан. Айласы кеткен жемкорлор акча сунуштап да көрүшкөн. Иш оңунан чыкпаган соң журналистти урдоо аракеттери жүргөн. Инспекторлар кандай кылып алдайт? Келиңиз мага кол коюңуз деп коет. А сиз ойлойсуз, менин протоколум өкмөткө кетти. Бирок андай эмес да. Мусоркага ороо кыргып берген тага. Карыбек уулу көтөргөн көйгөйлөр учурдун актуалдуу темалары. Алар өз ишин билбеген депутаттар, эвакуация бизнесинде айланган миллиондор, карапайым калктын чөнтөгүн каккан коопсуз шаар долбоору, анын ичинде мыйзамсыз камераларды орноткон Вега компаниясы. Алардын чыныгы жүзүн коомчулукка ачыктадык. Демек биз жогорку кеңешке барсак дагы, биз жанагындай бир сатылып, кайсы бирөөлөрдүн мындай бир жетим жүгүрүгү болбой, биз чыныгы элдин, чыныгы көйгөйүн жалтанбай өкмөттү такымдап, маселени бат чечкенге биз аракет кылабыз деп ойлойм да. Өлкөдө орун алган өзүм билемдик, карапайым калктын басмырланып укуктарынын тебелениши Улукбек Карыбек уулун чечкиндүү кадамдарга барууга үндөгөн. Бүгүн ал элдин жүгүн көтөрүү жоопкерчилигин моюнга алып, парламентке баруу чечимин кабыл алды. Абдан мындай бир чечкиндүү кадамга, мындай ынтызарлык менен биз жогорку кеңешке барууга кызыктар болуп турабыз да. Анткени журналистикада биз маалыматты ачыктадык, фактылар менен колдоруна карматтык коргоо органдарына, бирок тилекке каршы бир дагы мындай бир эл жана мындай коом анан биз канаттана турган деңгээлде чечимдер чыккан жок. Учурда 30 жыл бою өз кызыкчылыгына иштеп, элди жарытпай келген коррупционерлер саналуу жаштарды көзгө басарлык кылып, кайрадан шайлоого аттанганы өкүндүрөт. Бул тууралуу айткан каарманыбыз элдин үмүтү жаштарда экендигин айтат. Жаштарды маңдайына күзгү кылып баягыларды баратат. Ошон үчүн биз сыймыктан ойтабыз. Бул партияда баягылар жок. Бул эл үмүтү партиясынын тандоодо да жана пандемияда өлкөбүз карайлап турган учурда канчалаган биздин эр азамат, жаш жигиттер демилгени колго алып, канчалаган өмүрлөрдүн сакталышына себепчи болушту. Мамлекет кылбаган кызматты кылышты ошондо. Ошол жигиттер курамында бар экен. Андан сырткары бир да эски саясатчы жок болгондугуна мен мындай бир сүйүнүү менен кабыл алып, ушул партияны тандадым. Улукбек Карыбек уулунун айтымында эл куруу убадалардан тажап бүттү. Парламент заманбап жашоону түшүнгөн, иш билге, жаратман жаңы жүздөргө, эли үчүн жанында аябаган лидерлерге муктаж.